биздин жылга туш келип калганы да бир аз өкүнүчтүү болду. Сыймык Кудайбердиев быйыл 11-классты аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн бири. Акыркы коңгуроо кечелери ойдогудай болбой калды деп убайым чекпей. Азыр биз турмушта туура жолду тандоого камылга көрүшүбүз керек деген мектеп бүтүрүүчүсү үчүн баарынан да учурда өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгы баш корунда. Классташтарыбыз менен деле эч нерсе кыла албайт экенбиз эми. Өзүбүздүн саламаттыгыбызды дагы ойлоп бир жагынан вируска каршы. Мисалы, бул вирус болуп атканда биз андай оюнду токтотуп турушубуз керек чындыгында. Жылда акыркы коңгуроо салтанаттарын өзгөчө шаан шөкөт менен өткөрүү салтка айланып калгандыгы сыр эмес. Анткени менен бүгүнкү күндө элдин саламаттыгы үчүн мамлекетте түзүлгөн кырдаал ага жол бербейт. Аны белгилөө албетте таптакыр унутта калган жок. Ага карата жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүндө бир ай мурда эле коюлган талаптарды камтыган даярдыктар да башталган. Шартты туура түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Себеби дегенде бул апат, бул илдет чындыгында өтө коркунучтуу болгондуктан аралыктан атайын мектеп администрациясы окуучуларга куттуктоолорун жана ошондой эле бүтүрүүчү класстар өздөрүнүн жакшы сөздөрүн, жакшы айткан каалоолорун эжекелерине атайын видеороликтерди тарттырып, атайын мектептин сайтына хэштег менен жайгаштырып атат. Буну биз колго алып атабыз. Эске салсак, жакында эле Жалал Абад шаарындагы мектептерде акыркы коңгуроо кечелерине онлайн режиминде каражат да жыйналууда деген маалыматтар социалдык тармактарда талкууга алынган болчу. Бул багытта ыкчам териштирүү да жүргүзүлдү. Ошонун натыйжасында биздин мугалимдер бүгүнкү күнү аралыктан окутуп аткан мезгилде мындай көрүнүштөр байкалган жок. Ошентсе да кетирилген кемчиликтер калгандар үчүн сабак болушу керек деген билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси кандай гана кырдаал жаралбасын, ал кайсы жерде болбосун мыйзам бузууларга жол берилбейт дейт. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында учурда 20 орто мектепте 23 миңден ашуун окуучу билим алат. Алардын 585-и быйыл 11-классты аяктоонун алдында турат. Эң башкысы COVID-19 илдетин коомчулукка жайылтпоо максатында түзүлгөн кырдаал бүтүрүүчүлөрдү акыркы коңгуроонун шарапаты менен жылда катталуучу жагымсыз кырдаалдардан оолак кылып, бар күчүн билимин өркүндөтүүгө жумшоого мүмкүнчүлүк түздү. Улкан Кожоева, Казыбек Курманбеков, Жалал Абад шаары.